Гел чайчили тили долбоорунун экинчи бөлүгүнө туш болдуңуздар. Албетте салт боюнча биз өзүбүздөн коногубузду чакырып, ага чайсын отурабыз. Бүгүнкү биздин студиябызда Нурбек Эсенгазы уулу дейле ошо театр жаатындагы актер жана албетте бул жаатындагы профессионал деп айта алабыз. Анткени буга чейин айта кеттиңиз, 4 жылдан ашуун дагы иштеп калдыңыз. Биринчи кезекте кош келиңиз. Рахмат, чакырганыңыз. Ана биринчиден эле сурообуз, эң биринчи суроолордун баары эле биринчи бирет бош келет. Эмне болуп театрга, эмне болуп актер болуп калдыңыз? Бул көп окуя мындай узагыраак кылып айтып берсе болот. Мен негизи 11 классты бүткөнүмдө ата-эне мугалим да, анан математический факультетке, национальный университетке математика факультетине өткөм. Анан контракт болуп калып, эмне кылам деп атып. Досум бар болчу, классташым, ал дагы шаарга келип окууга тапшырмак. Анан чалсам, Бүйсара Бейшеналиев атындагы мамлекеттик искусство институту болчу ал убактачы. Биз бүтүп атканда университет болуп калды да. Ошого ошол жакта жүрөм, актерский факультетке тапшырып атам, азыр консультация болуп атат, жакында экзамен болот дегенде. Ошол жака барсам, как раз ошо экзамен жанагы консультациядан чыгып, эжей агайлар менен сүйлөшүп анан эшикке чыгып бараттыр да. Кандай болду десем, жакшы болду. Кыйкыртты, өкүрттү, бакыртты, жаныбарларды тууратты деди, ошентти. Анан сен деле кирип көрбөйсүңбү деди. Анан макул деп анан кирип көрдүм. Биринчи күнү өттү, ошентип. Экинчи күнү өттү, үчүнчү күнү өттү, ошентип консультацияга келип атып, Кудай жалгап бюджетке өтүп кетти. Анан тандоо болду. Национальный университетке окусамбы, же Бүйсара Бейшеналиевге окусамбы депчи. Албетте тиги жерде контракт болгон. Анан тиги жакта контракт болгондо эми шаарга жаңы эле келдим өзүм. Эч нерсесин билбейм шаардын, эки жакты билбейм, иштеген дагы эмесмин шаардачы. Анан кой деп анан бюджетти тандап анан ошол жакка кетип калдым. Бюджетти тандадым да, мен актерский факультетти тандабай, бюджетти тандадым да. Өкүнгөн жоксуңарбы? Азыркы убакта жок, эч качан өкүнбөйм, анткени ушул кесип менен кийинип, ичинип, тамагымды жеп өзүм. Ошондо мынтип сурап койсо болот да, Серда Голливуд жылдыздарга окшоп бир киного 18 миллион сомдон алсаңыз? Ал эми суроо башкача суроо эми. Негизи биз биякта сезмекөбүз, буга чейин айтып атабыз, ошо биздин Кыргызстандагы бүт театрлардын азыркы абалы бир эле гана өкмөттөн өкмөт карабайт да. Бир эле гана элдер барса, элдер көбүрөөк балса, ошол көбүрөөк жардам берет деген. Эми кандай десем, азыркы убакта эми чегара маселеси, эми политика, саясат аны четке ала туралы, буга чейин ага туралы. Ошол башкы себеп азыркы Кыргызстанда көйгөйлөр абдан көп да. Ошонун себебинен жана баягы нанда болсо ырда болот дейт эмеспи? Бизде элде болсо биз ошондо өйдө көтөрүлө алабыз. Элде жок болсо эми мындай жүрө берсек болот да эми. Анысыңарындай театрга азыр элдин агымы жакшы десем болот. Өтө жаман эмес, өтө жакшы эмес. Мындай жакшы. Келип жүрүшөт, орточо. Жана сиздин оюңуз боюнча эмне себептен элдер келбей калышты? Мисалы, буга чейин биз дагы Нурлан экөөбүз тарых тууралуу сүйлөшүп кеттик да. Ал убакытта ушунчалык зор адамдар келип, ошол эле аудиторияны чогултуп, азыр болсо байкасак күн сайын эле элдер келе берет деп дагы айта албайбыз. Анткени мен дагы театрга, орус драма театрына байкап барып көргөнмүн. Ошондо дем алыш күнү барганда 30% чогулган да ошол көрүүчүлөрдүн. Жана эмне себептен? Балким заманбап технологиялар үчүн же болбосо ошол эле тасмалар, спектакльдер киного өтүп калгандыгы үчүнбү? Да, ушул суроону толуктай кетейин. Негизи эле чет мамлекеттерди алсак, аякта эл сурап турат экен. Мага көрсөткүлө, мага бергиле депчи. Мен барам, мен бармакмын деп. Анда калса, жада калса ошо азыр эле өзүңөр айтып кеткендей, карантин убагында онлайн түрүндө көрсөтүшүптүр. Эл сурап атат деп. Бизде эмне үчүн андай эмес дегендей. Бизде жакында эле биздин театр, Жаштар театры Бакен Кылыкеев атындагы онлайн спектакльди көрсөттү. Эми биз санариптештирүүгө эми мындай кадам таштап баштаган кез да. Мурда деле ошондой нерсеге өтсөк болмок, эми жагдайга байланыштуу өзүңүздөр көрүп атасыздар, ушундай болуп атат. Өйдө жакта маданиятты жакшы карабайт десем дагы болот. Анан албетте биринчи орунда каражат турат бул жерде.
Мына эмесе биз сюжетти көрүп алдык. Жана Нурбек байке, сизге суроо узаткым келип жатат. Эмнегедир эмоционалдык ушул сезимдерди билдирүү аябай оордуктуу жаратат. Эмне себептен кантип сизде ол фактор сен жаныбарларды туураган эмессиң да, ошол үчүн. Кана туурап көрчү азыр. Сизге канча убакыт кетти? Эми эмоцияны башында биринчи курска баргандачы, эмоция дегенди жакшы деле билбейсиң да. Итти туура деди мисалы үчүн, эшекти туура деди. Анан эшекти туурайсың, айда көп жүргөзүң да бар. Ошону менен келет эми постепенно мындай акырындап, этап менен келет. Аны кантип түшүндүрүштү мен деле өзүм деле билбей турам сизге. Негизи ал өзүнөн келет экен, үйрөнүш керек. Үйрөнсө болот эми. Ошондо канча китепти көп окуш керек. Канчалык фантазияң көп болсо ошончолук эмоция келе берет. Эми китепти окуп атканда өзүң фантазиялап, могу персонаж мындай экен. Бул жерде мындай болуптур, мына элестети окуйсуң да. Ошондон пайда боло берет. Силерге ролго кириш үчүн кандай бир убакыт керекпи? Ролго кириш үчүн убакыт керек албетте. Канча убакыт керек? Мен билбейм эми, меники сыртыма, ичимден сыртыма десе болот, мындай эки түргө бөлүшөт. Физический, анан психологический депчи. Биринчи окуп атканда, пьесаны окуп атканда, мисалы үчүн, менин каарманым кандай киши. Ошол башкы суроо болот. Анан ойлоносуң, тиякты ойлоносуң, анан текстти ойлоносуң, текст окуйсуң, окуп атып бул сөздү эмнеге айтты? Ошол сөздөрдөн улам эмнеге деген сөздөрдү, суроолорду берип атып, анан кээ бир актерлор сыртын биринчи таап алат, физический. Келбетин, өңүн, түсүн, кандай кийинет, кандай басат, ошолорду таап алат, кээ бирөө ичинен башталат. Ичинен башталып, анан сыртына өтөт да. Азыр эмоциялар жөнүндө буга чейин сүйлөшүп кеттик, сезимдики бир аз окшош келет десек болот. Азыр бизге да өзүңүз да көрсөтүп, бизге да үйрөтүп көрбөйсүзбү? Кичинекей бир мастер-класс өткөрбөйлү, балким бир кайгырууну көрсөтүшүн, ошондо беттеги эмоциянын көздөгү болуш керек да, кайгырууну көрсөтүп көрөбүз, бизде туурап көрөлү. Мен кайгырууну көп деле өзүңүзгө жарашкан ооруганды көрсөтүп берейинби? Ооруп атам да азырчы. Жана да азыркы учурда актуалдуу эмеспи? Актуалдуу? Ооруп атканбы? Ооруп аткан көргөз. Ооруп аткан, ооруп атам азыр. Муну буга чейин айтып кеткендер, канжора вирус деп коет. Канжора вирус, мен кечинде жатып алып көчөгүнү сиз чалгандачы. Жатып анан күйгүзүп койгонбуз. Анан ошо ойдон уктап калыптырмын, эртең менен турсам, уже кебетен башкача да, аны депчи. Тамагым ооруйт, чилекей жутсамчы. Карабайсыздар эми. Жашоо деген ушундай экен. Кел, жакшы, окшошту. Кел эми сени көрөлү. Сен эмнен ойнойсуң? Мен калбаймын, жок. Көрөлү да кел. Жаңа эле жакшы окуп атыбы? Кел, мен сюжетти көрбөйсүм эмоцияны. Кел сен байкап көр. Мен эмнени көрсөтүп берейин, кара тандаганда. Мен билишим боюнча, Нурбек байке, жылмаюунун, ушул күлүүнүн дагы өзгөчө мындай үндөрү дагы бар болуш керек, өзүңдүн дагы күлүп аткандагы өздүк ушундай жөндөмдөрүңдү таап алышың керек. Келиңиз, байкап көрбөйлү. Кандай мага бир кантип күлүшү керек? Күлгөндө эми кандай күлөт эми? Ар ким ар кандай күлөт, ар адам ар кандай күлөт да. Мисалы үчүн сен кимди күлдү дейли, мисалы үчүн кимди күлгөнүн туура дейби же? Жок, мен эмоцияны эң эле жакшы бир күлгөндү мага жакканды билем, бирок биле окшошпой билем. Таанысызбы, тааныбайсызбы? Кана күлүп көр дедим, көргөн. Бул деген мультфильмде чымчыктылар го, кичинекей. Кичинекей чабысы бир мультфильмдер бар, ошо күлүп туруп эле чуркап кетчү эмес беле? Мультфильмдерди которгон, озвучка кылган аябай жагат мага. Эй, му карачы жакшы экен. Сонун фильмдер экен депчи. Өзүнчө бир дүйнө да. Сону. Герку жанакы дагы ошо америкалык шоулордо байкап каласың го. Marvel студиясынын актёру Локинин ролун ойногон актёрдун атын унутуп калдым. Негизи ал деген ыйлайлат экен. Ошо кадрдын ичинде жаш агызып ыйлап берип аткан. Бизде ошондойлор бар же, балким сиз ушундай болосузбу? Жок, ал деген. Сиз ыйлаш үчүн барып пиязды ашыш керек. Жок, пияз жанагы эми ал процессте болушу мүмкүн. Мисалы үчүн менин Динара деген кесиптешим бар. Аны туруп эле ыйлап коет да. Таң калам да. Кантип ыйлап атат, кантип көзүнөн жаш чыгарып атат.
көрсө ошо ички дүйнөсү күчтүү адамдар оңой эле чыгарып коет. Билбейм, меники азыр туруп ыйлай албайм мен. Алым жетпейт. Балким эме сиз ошо театрды ыйлаш керек болсо жаныңызда турган кесиптешиңер деп чимчип турам. Жолбосо чыдагандан көзүмсен. Көпчүлүк актерлор клиптерде, музыкалык клиптерде да тартылышат. Жана эгерде алардын кандайдыр бир ошо профессионалдуу жаатында тажрыйбасы жок болсо, ушул эле пияз кесип калган учурлар болот деп дагы айтып берип калышат. Мен ушул учурларды ойлоп калгам да, режиссер деген атайын пияз арчып келип, мынтип алдында кармап турабы деп. Анан кийин жаш чыгып атканда башталдык деп тартаган. Мен өзүмдө ошондой окуя болгон, бир кичинекей ролик бар болчу, анан ошол жерде ыйлаш керек болчу. Анан давайчы сен даярдан деп койду режиссер. Мен арзак кылып даярдан, өзүнчө жүрөм. Даярданып атам, кантип ыйлайм жөө деп, анан мындай жаман мындай окуяларды эстейсиң да. Окуяларды эстеп, анан ошол жерден көзгө жаш алып алып, бер жакка келип даяр турсаң, анан режиссер же оператор же ошол съемочный талаадагы бирөө бирдекени айтып атат, анан оюң бөлүнүп кетет. Ошол бойдон калып каласың да, кайра кире албайчы. Анан тартаарга келгенде ал көз жаш, баягы көз жаш жоголуп кетет. Анан кээ бир учурларда пияз жардам берет деп айтып калалы. Кээ бир учурда эми кимге кандай мен пияз колдонуп көрө элекмин. Биздин телекөрүүчүлөргө сөз түрдө бул ыкмалардын баарын алдыда айтып беребиз. Бизден эч алыстабаңыздар. Да, бир жолу саламатсыздар, урматтуу биздин телекөрүүчүлөр. Бир аз лайфхакты көрүп алдык. Негизи үйдө кантип туура жасаш керек экен. Көп акчаны коротпой эле өзүңүздүн эле чуланыңызды ачсаңар, балким керектүү нерселер болуп калат. Ошондо эле чаап жасап коюп эле жырга эле жашап жүрө берсеңиздер болот. Театрда эле да, өзүбүздүн күчүбүз менен жашап жүрөбүз дегенде. Бүгүнкү биздин темабыз кыргыз театры болуп жатат. Жана коногубузда Нурбек Эсенгазы уулу театрдын ошол бардык сырларын ачып берип жатат деп дагы айта алабыз. Азыр Нурбек театрга эми Кудайым буйрса, азыр бүтөт да, карантин бүтүп калса, баары вакцина таап калсак, эми өзүбүздүн жашообузга келип калсак, алдыда кандай пландар бар деп. Пландарды эми биздин директор жакшы билет, мага караганда. Карантин азыр отпускага чыккан атабыз, июлдун 1-инен баштап. Көлгө барайсың, көлгө барасың. Августтун 1-ине чейин. Эми көлгө барабыз, каяка барабыз билбейм, эми карантинден кийин азыр карантин мындай массовый жанагы скопление деп айтып атпайбы, жана эл топтолгон жерлер көп болбош керек депчи. Ансыңарында биздин азыр өзүбүз эле репетиция кылып атабыз, элге эч нерсе көргөзбөй элебиз. Немеден кийин, отпускадан кийин жакшы спектакльдерди койгонго пландар бар, жакшы спектакльдер бар. Анан да биз да буга чейин да Сезим экөөбүз маалымат менен бөлүшүп кеттик. Негизи театрга барган бул абдан пайдалуу деп. Эмнеге дегенде, бул деген стресстен алыстайт. Өзүңдү бир аз жайраак кармап каласың. Кесиптешиң менен урушкандай урушпай каласың. Мага көрүп театрга жан дүйнөң өсөт деп. Негизи көрүп аткан эл ооба эс алат. Ошо сахнада иштеп аткан актерлор өзүнүн жан дүйнөсү кандай болот, эс алышабы же кайра эле чарчап калышабы? Жанагы сүрөттү көрдүңүз беле? Бир чоң муз турат океанда. Үстү кооз, аябай. Үстү мындай жасалган аябай. Асты үстүндө неме деп жазылып турат, спектакль депчи. Асты мондай страшный, килтеги муз, мондай чоң. Аякта репетиция деп жазылып. Ансыгарындай. Мындай результатты көргөзө келгенде эле элге көрсөтөсүң, кол чабат, наркотик. Актерлор эрге ойнойт, кээ бирөө аябай берилип алып ойнойт элгечи. Эл келсе, мени көрсө, мен ойногонумду көрсө деп мындай эргүү алып, өзүнүн алдыга умтулуп, аябай талпынат да. Анан спектакльдер бүткөндөн кийин кол чабууларга келген. Ошол үчүн жашагым келет да. Ошол рахат ошол. Тасма менен театрды салыштырсак, керкүү жактарда Голливуд эле жактыгар эле абал, анткени негизи чоң жакталыш керек жетиш үчүнчү. Голливуд жакты алсак, керкүү тасмалар аякта кино тарткандачы, ошо премьерасында көрсөтүп атканда элге жакпай калса, негизи эле бүт критикадан ылдый түшүп калса, ошол тасманын ичинде ойногон актерлор дагы рейтинги түшүп калат да, башка кинолорго чакырбай калат, тасмаларга чакырбай калат. Театр жагынан кандай? Балким сахнадан чыгып ойноп туруп элге жакпай калды дейли.
Ошо сахнада ойногон актерлорго бул дагы катуу тиеби же башка жактарга дагы сунуштар келе береби, кел буну ойно деп? Эми бул театр кечиресиздер, кино эмес да. Кинодо бир тартылдың калып калат ошо бойдончу. А театрда эл келет, ошол эле спектакльди 5-6, 7-8 даже 10-20 чакты ойноп саласың. Бир күнү жаман ойнойсуң албетте. Элге жакпай калышың, кээ бирөөнө жакпай калышың мүмкүн. Ай бул бүгүн мындай ойноп койду. Ай, берки состав ойносо болмок экен деген адамдар бар да, көрүүчүлөрчү. А кээки учурларда жакшы ойноп каласың, аябай. О, Азамат дегендер бар. Сыртка чыгып алыпчы. Театрда 5-6 жол ойнойбуз. Жаман ойносоң билинбей калышы мүмкүн экен да. Эртеси эле кайра алып. Жаман ойносоң эми кандай десең? Катаңды оңдоп койсоң болот экен. Өзүң ичиңден сезесиң анычы. Жаман ойноп койдум депчи, мындай чувство деп коет го, чувствовать этпей атам. Предлагать мне обстоятельствага кирбей атам дегенчи. Спектакльде ошондой сезимдер болот, өзүңдү сезесиң кадимкидейчи. Неудобно сезесиң да өзүңдү кээдечи. Анан элдин кабыл алуусун ошол убакта эле мынтип сезесиң да, мындай үчүнчү көз мененчи. Ай деп кээ бирөө мынтип үн чыгарып ийиши мүмкүн, кээ бир деп чыгарып ийиши мүмкүн да. Ошол убакта сезесиң депчи. Сөздүн баарын унутуп каласың. Сөздүн баарын унутуп каласың, же болбосо улантууга аракет кыласың. Улантууга аракет кыласың албетте, бирок кээде сөзүңдү унутуп каласың. Кээде ошол болуп аткан окуяга кире албай каласың, анан тайсалдап ар жак бер жакты ойлонуп эле ошо тайсалдап каласың да. Импровизация барбы? Импровизация ошол убакта пайда болот да. Пайда болуп калат экен. Бир учур болгон. Спектакль ойноп атабыз, аябай трагичный жер бирөө өлүп калды депчи. Анан тиги жакта бирөө жыгылып кетип, ошону көрүп алып аябай күлкүнүчтүү жыгылып турду. Бери чыгып алып, күлүүгөн жоксуз тиги өлүп калды деп күлүп атпайбы? Мен бир жакта карап турам. Эл биякта турат, ал күлүп атат, бери монтуп алыпчы. Элге бетин көрсөтпөйт да, монтуп алып күлүп атат. Сенчүү деген эле чыккан. Сенчүү деген ар жактан чыгары менен эле берки персонаж чыгары менен эле жыгылып турду. Жыгылганда ал көрүп, ал чыкмак да сразу элечи. Анан тиги чыгары менен жыгылып турду. Ар жака башы менен сайылып турат. Бер жака кирип алып. Ал эл көрбөйт. Ооба. Айтып атпайбы. Ошол убактар, ошондой мезгилдер, ошондой спектакль учурундагы окуялар аябай эстен кетпейт да. Бир жолу ошо студенттик кездерде эмне кылышты өзүм билем деп мен группалашым мага момундай туруп алып айтчы да. Эмне кылышты өзүм билем депчи. Анан бир күнү эле туруп эле экзаменге келди. Экзамен болуп атат бир маалдан кийин. Ошол жерине келгенде өзүм билишти эмне кылам деди эле. Эл эмне болуп кетти деп окуп атты. Түшүнбөй калышты. Өзүм билишти эмне кылам. Эмне кылышты өзүм билем. Сөздүн айырмасы жок. Мен бирок ошондой эле түшүндүм, бирок күлдүм да. Сиз билесиз да чындыкты. Ооба да. Кантип туура айтканда. Негизи сөз ошо эмне кылышты өзүм билем туура болот да. Анан өзүм билишти эмне кылам десе кандайча түшүнбөй каласың да. Бирок негизи анда мындан айтса болобу, көп репетицияда кылганда бул да жаман деп. Өзү негизи театр башталганда ушунчалык аябай адашып кирип кетесиң деп. Ким билет. Эми кимге кандай канчалык көп репетиция кыла берсе, ошончолук көп нерселер чыга берет. Профессионалдуу актерлордочу. Ошончолук көп репетиция кылыш керек, жана баягы айтып коет го, 99% эмгек, 1% талант. Ошончо репетиция кылыш керек. Анда менде сезим моундай сунуш болуп атат. Нурбекти азыр актердир. Актерде эми актерлор деген көбүнчө актерлорду азыр тамада болуп кетет, алып баруучу болуп кетет. Нурбекти алып баруучу кылбайлыбы? Нурбек бизде азыр алдыда жылдыз төлгө болот. Ошо жылдыз төлгөгө өтүп бербейсизби? Анда алып баруучу катары. Алып баруучу катары. Бул жага? Же бул жакпы? Жок, бул жак. Бул жага? Мына. Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр? Азыр жылдыз төлгөсү. Мына эми бүгүн бизде алдыда эмнелер күтүп атат, ошонун баарын байкап көрдүк. Биз да кадр сыртында сүйлөштүк да, сен ишенесиңби? Сен ишенесиңби? Деген бойдон эле Нурбектики баш окшошту. Сыналардан өтөсүңөр дедим. Сынап жатабыз дегендей. Жана буга чейин албетте тасма тууралуу да айта кеттиңиз. Эгерде театрда бир жолу даярдык көргөзүп бир эле гана ойносоң, тасмаларда, кадрда сөзсүз түрдө 10-15 жолу кайталап койсоң болот. Жана мындан тышкары да кандай айырмачылыктарды
байкай алабыз? Айырмачылыктар аябай эле көп. Ошо айткандай эле ошо спектакльде ойнойсуң, бирок ал өтүп кетет да, анда кадр жок да. Кинодо кадр кылып жакшы ойношко аракет кыласың, бирок ошону улам отрабатывать этип атып, жакшы кадр болуш үчүн жакшы жасаганга аракет кылышың керек. Театрда болсо ошол эле жерде ошол эпизодду кайра ойной албайсың. Кийинки спектакльде ойноп каласың. Мисалы сезимди, ошол эле сезимди телекөрүүчү сезүү үчүн ошо көрүүчү болобу, угуучу болобу, мисалы театрда сөзсүз түрдө сиздер көрүүчүлөрдү байкап көрөсүздөр да, канча киши же болбосо балким бирөө кыйкырып, балким бирөө тура калып браво деп кыйкырат, жана тигил жакта объективдүү карайсыздар. Бул кезде канчалык ордукту жаратат? Спектакль башталаардын алдын эл келдиби деп кулисанын сыртынан кылчайып карайсың да. Келиптир дегенде көп эле отурат. Бул алдан да жакшы болот дедиң да, бүттү. Эргүүгө кетесиң, ошо эл көп келиптир деп ойлойсуң, ошо жакшы ойногонго аракет кылып баштайсың. Эл аз келип калса, аз келип калыптыр. Мейли ойноп коелу. Аягында байкабайсыңар, балким бирөө деген гүл ыргытам деп атып, гүлдү вазанын ичинен чыгарам деп унутуп калган. Негизи мен укканда актерлор тасмага катышып атканда башкача ойношот дейт. Башкача эмоция беришет дейт. Театрда ойноп атканда башкача тартышат, башкача ойношот. Мен буну кайдан билип калгам? Бир убакта ролик тартып атканда биз Аксакалды чакырганбыз. Кыргыз элинде намын алган эл артистин. Андан кийин тартып туруп бизге жакты бары. Жакшы агай, жакты бары, жакшы десек, жок, кел да бир жолу тарталычы деп. Эмне болсо театрда ойногондой ойноп койдум дейт. Ошолордун айырмасынан да ошо чынбы, барбы? Эми бизде кинода эми элге, мисалы театрда элге жеткиликтүү болсун деп мындай утрировать этип мындай үнүңдү өктөм чыгарып ойнойсуң да. Элге жетиш керек, эл угуш керек ошол сөзүңдү. Кинодо болсо экөөбүз отургандай эле сүйлөшүп, мындай шыбырашып сүйлөшкөндөй эле, жашоодогудай эле сүйлөшүп коебуз да. Ошондо биз кээ бирөө болсо ошо съемочный режиссерлор ошо түшүнбөйт көбүнчөсүчү. Ал театральный актер, ал утрировать этип ойнойт, театрда ойногондой ойноп салат. Ай деп көп мындай. Театрда деле эми билбейм кандай, кимге кандай. Мага мисалы үчүн айырма бар. Ошондо мындай салыштырып көрсөк, сезим азыр экөөбүз театрда отурабыз, үчөөбүз театр болуп атабыз да. Анткени түз эфир болуп атат да. Бияктан эчтекени алмаштыра албайбыз, артка келе албайбыз. Башка биздин долбоорлор, башка любимый HD телеканалынын долбоорлору, силердин актерлоруңар, актерлук чеберчилигиңер жок деп чыкпайбы? Каямандар. Биз деген көрдүңөр, бул сахнада түз эфирде ойнойбуз. Ана кимдер ойноп көрдүңөр? Мактана бербейм. Жакшы, эми биздин негизи эфирибиз бүткөнгө бир аз убакыттар калды. Биз бүгүн кыргыз театр жөнүндө сүйлөшүп аткандыктан, негизи мен сизден сурап кетким келип атат. Сиз деген театрда аралашып жүрөсүз, ошол жакта ойноп атасыздар. Анан эл орточо дедиңер. Андан тышкары бизде жалпы республика боюнча башка театрлар деле бар да. Негизи ушундай концерт менен барып калганда керкүү жетпей аткан жерлерин көрүп каласыңар. Биздин театрларга эмне керек? Негизи азыр эмне кылыш керек? Жакшы болгондой, элдер барып тургандай кылып, жакшы отуруп, жакшы маанайда кеткендей. Мен дагы толуктап кетейин. Азыркы учурда заманбап талабына дагы туш болуп калдык. Балким ушул биздин көрүүчүлөрдү сөзсүз түрдө кандайдыр бир заманбап спектакльдерин коюп дагы чакырасыздар. Же болбосо кандайдыр бир дагы Сиз үчүн да бул эркин микрофон болуп кетсин, анткени айтканыңарды айтып калып, балким элди да чакырып аласыздар. Эми кандай десем, азыр театрларга эл барыш үчүн санарипке өтүш керек. Жаңы заманбап технологияларды алып келишибиз керек. Свет, музыка ошол эле жанагы проектор менен берет. Ар кандай жанрдагы эми спектакльдерди койсо болот. Биздин кыргыз русский драма театрда ошо поле деген көрдүңүздөр да. Неме менен графический решение менен бүт коюлуп чыкканда ошондой типтеги спектакльдерди койсо болот. Бирок ошого акча керек эң биринчи. Акча каяктан келет? Акча мамлекеттен келет. Мамлекет театрларды жакшы караса, элдин көз карашын, элдин муңун, элдин агымын ошол театрга буруп ийсе,
театр өнөгөт деген ойдомун да. Азыр деле жакшы абалда турат, эми Кудайым буйрса үмүт кылып жашап атабыз. Театрга келиңиздер, жан дүйнөңүздөрдү байытыңыздар деп айтмакчымын. Мен де сизге негизи театрлар бүт эле биздин кыргыз элиндеги театрларына мындай сунуш болуп атат да. Башка областтарда болсоңар, шаарда болсоңарбы, чет мамлекеттен белгилүү актерлорду чакырып эле ал кымбат да. Биздин балким жылдыздарды чакырып ойноп бербейсиңби десе. Елестетире бир жака театрга барсаң эле Мирбек Атабеков ойноп жүрүп. Болобу же болбойбу деп туруп ойноп өзүнүн актерлук чеберчилигин көрсөтүп сонун жооп атыш керек. Жакшы идеялардын бири деп дагы айта кетсек болот. Билбейм, эми кылып көрүш керек аны. Айтып көрүңүздөр, анткени киши көп келет да. Ошо эл киши эле көрүп көрсө анан биздин кыргыз элибиз көп эле келет башка. Нурбек байке, сиздин өзүңүздүн убактыңызды бөлүп бизге келип, албетте театр жаатында бардык нерседи айтып бергениңизге ыраазычылык. Сизге дагы ийгиликтерди каалайбыз, алдыда ойлоруңуз дагы орундалсын. Биринчи кезекте сөзсүз түрдө айта кеттиңиз, алдыда дагы ойлонуп жатабыз, балким дагы башка ондогон спектакльди коебуз, же болбосо кино жаатында дагы тартылып калсаңыздар дагы бардык ушул пландарыңыз, кыялдарыңыз орундалсын. Бизди да чакырып коюңуздар, анткени биз деле барып кичине салымыбызды коюп коелу. Билетин сатып алсак деле ал деле кичинекей болсо да салым да. Сөзсүз чакырабыз. Жакшы. Биздин телекөрүүчүлөргө дагы ыраазычылык билдиребиз. 2 саат бою бүгүн Нурлан экөөбүз биз театр тууралуу талкууладык. Биз болсо мындан арыда эми убактыбыз бүттү да. Бул убактыбыз бүткөнүбүз менен сөзүбүз бүткөн жок. Бизде көптөгөн да суроолорубуз бар. Биз шашпай тиякта отуруп, кадр сыртында чай ичип да маек салып туралы. Ошондуктан дайым биз менен болуп туруңуздар. Кечинде азыр эмтен ойгонуп, уйкучулар болуп калсачы, эмтен ойгонуп, мен актер болоюн дебедим белем, убалайын дебедим белем, эмне кылыш керек экен десеңиздер, биринчиден жаныбарлар туураган үйрөнгүлө, анан кийин кечинде ушул эле Любимый HD телеканалында кайталоосун көрүп аласыздар. Биздин конок менен сүйлөшүп, айткан сөздөрүн угуп, көптөгөн да сунуштарды берди, көптөгөн маалыматтар менен да бөлүшүп кетти. Ошолордун баарын көрүп алсаңыздар болот. Жок, мен эртең менен жумушка барышым керек десеңиздер, анда эртең Cinemax телеканалына дагы бир жолу кайталоосун көрүп аласыздар. Көрдүңөрбү, биз баарын ойлонобуз да, баарын көрүп, баарын жаттап, баарын өзүңүздөргө жакшы маанайды көтөрүп, балким дагы көрүңөр келип атса дагы көрүп аласыздар. Жана дагы айта кетчү нерсе, бүгүн биз мисалы театр тууралуу талкууладык. Эгерде сиздер дагы кандайдыр бир теманы ачкыңар келип жатса, 0508 400 100 номерине темадан карабастан өздүк ой пикирлериңизди, комментарийлериңизди WhatsApp аркылуу бизге жазыңыздар. Бүгүнкү биздин студиябызда конок катары Нурбек Эсенгазы болду. Менин кесиптешим Нурлан Бешебаев. Жана дагы бир кыз. Сезим.